Арыбаңыздар, кадырман калыстар жана катышуучулар. Биздин мектептин тарыхы Дароот Коргондогу алгачкы большевик мектебинен башталат. 1938 мектептин алгачкы имараты курулуп бүтсө, 1950-жылдары алгачкы бүтүрүүчүлөрдүн уясынан учурган. 1992 мектебибизге сыймыктуу Алайчы уулу Саид ысымы берилген. Ал эми биз азыр билим алып жаткан заманбап 3 кабаттуу имарат 1988 ишке берилген. Биз Алайчы уулу Саид мектебинин ички түзүмүнүн мүчөлөрүбүз. Мына ушундай терең тарыхы бар мектепте бүгүнкү күндө ички түзүм жигерүү иш алып барууда. Президент жана премьер-министр биздин команданы президентибиз Кутбидинов Баймырза жана анын жардамчысы премьер-министр Курбанбаев Умар жетектейт. Алар окуу жылынын башынан бери ар бир министр менен тыгыз иштешип, мектептеги тартипти жана биримдикти камсыз кылып келишет. Алардын демилгеси менен көптөгөн жаңы долбоорлор ишке ашты. Вице-президенттер Манас, Семетей, Сейтек кошундарынын вице-президенттери Тойкулова Бумалика, Абдыкалыкова Бусара, Акимова Зейнеп мектептеги уюштуруу иштеринде президентке жана мугалимдерге эң чоң жардамчы. Алар окуучуларды кошунга кабыл алууда жана ар бир мектептик иш-чарада алдыңкы катарда жүрүшөт. Билим министри Абдиламитова Нурмира жана анын орун басарлары Абытова Нурдана, Эсеналиева Муслима окуучулардын билимин арттыруу үчүн талбай эмгектенишүүдө. Алар китеп окуу жана эссе жазуу боюнча кызыктуу конкурстарды өткөрүп, мектептеги билим деңгээлин көтөрүүгө чоң салым кошуп жатышат. Ден соолук министрлиги Жайлобаева Азема жана орун басары Көчкөнбаева Эдана тазалык жана ден соолук маселелерине жооп беришет. Алар окуучулар арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, мектептин тазалыгын жана сергек жашоону дайыма көзөмөлгө алышат. Маданият министри Омурзаков Умар жана орун басары Шүкүров Кубатбек мектептин көркүн ачкан иш-чараларды уюштурушат. Алардын эң чоң ийгилиги белгилүү инсан Нуржигит Кадырбековду мектепке конокко чакырып, бизге мотивация беришкени болду. Спорт министри Калмаматов Аятбек жана орун басары Абдиламитов Мирбек мектепте спортту жайылтышууда. Алар волейбол боюнча республикалык деңгээлде чемпион болуп, баарыбызга үлгү болуп келишет. Мектеп ичиндеги спорттук мелдештерди да жогорку деңгээлде өткөрүп жатышат. Ички иштер жана өзгөчө кырдаалдар министрлиги, тартипти сактоодо ички иштер министри Акимов Кыял жана орун басары Жамалидинов Умар күнү-түнү иштешет. Алардын жардамы менен мектепте тартип өтө жакшы. Ал эми өзгөчө кырдаалдар министри Камаров Саид жана орун басары Оргубаев Актан коопсуздук эрежелерин үйрөтүп, айылдагы адистер менен биргеликте маанилүү иштерди алып барышууда. Экология министрлиги мектебибиздин тазалыгы жана жашыл дүйнөсү үчүн экология министри Даниярова Мерим жана анын орун басары Ашимова Канкей жооп беришет. Алар окуу жылынын башынан бери таза мектеп акцияларын уюштуруп, мектеп айланасын көрктөндүрүү жана экологиялык маданиятты калыптандыруу боюнча алгылыктуу иштерди аткарышты. Биздин ички түзүм бул бирдиктүү команда. Биз биргелешип мектебибизди өнүктүрүү үчүн мындан ары да талбай эмгектенип, жаңы ийгиликтерге жете беребиз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.